Саламатсыздарбы? Жаңылыктар топтому менен ынтымакта кабарлар маалымат программасы, студияда Акылбек Оросматов. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын негизги темалары. Өзбекстан энергетикалык шакекчеден чыкса, Кыргызстандын түштүгү электр энергиясы калабы? Эгер Өзбекстан бул шакекчеден чыкса, биз жан курган линиялар боюнча иштейбиз, бизге андай деле коркунуч жок. Аксыдагы жаан 50 гектар эгинди жараксыз абалга алып келди. Баламыз бар, ыйлап бар, эмне болду десем, ушу жок апа, мен этибиз кетти дейт да. Орусияда ийгиликке жеткен кыргызстандык ишкер Бактыгүл Апышева. Кыргызстанда жүрүп элеп ата-энеңдин аймагында, канатында баягы кыйынчылыкты болсо дагы сезген эмес экенбиз. Өзбекстан энергетикалык бирдиктүү системадан чыгарын маалымдаган бойдон конкреттүү жооп айта элек. Эксперттер эгер коңшу өлкө энергетикалык системадан чыга турган болсо, Кыргызстандын түштүгү электр энергиясы калат деп кооптонууда. Эгер Өзбекстан ошол кадамга барса, кырдаал кандай болот? Абалдан чыгууга өлкөнүн мүмкүнчүлүгү барбы? Теманы Назгүл Ахунова улантат. Учурда Өзбекстан өзүнүн ички энергетикалык шакегин түзүп алган. Бул Ташкенттин жаңы Ангрен газотурбиналык электр станциясын ишке киргизүүсү менен жүзөгө ашкан. Бул менен коңшу өлкөнүн бирдиктүү шакекчеден чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экени айтылууда. Бул боюнча бизге именно биздин мекемеге официальный письмо келе элек, бирок бул жөнүндө сөз бул маселе көтөрүлүп турат да, мүмкүн чыгабыз деген. Эми бул чындыгында азыркы эң чоң бир көйгөйл маселелердин бири. Акыркы убактарда Өзбекстан жыл сайын эле ошол Союз убагында курулган бирдиктүү шакекчеден чыгабыз деп келип турат. Азыркы да ошол маселени козгоп атат. Чыкканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Азыр коомчулук арасында Өзбекстан бирдиктүү шакекчеден чыга турган болсо, Кыргызстандын түштүк аймагына олуттуу таасир тийгизүү ыктымалы бар деп болжолдонуп жатат. Тактап айтканда, түштүк чергеси электр энергиясыз калуу коркунучу туулат. Өзбекстандын баягы Асака шаарынан Лачин фидерин алат болчу, Ош шаарына 220 киловатт линия келет болчу. Ушул маселе боюнча бизде чоң проект болуп, Датка юг линиясы бүттү. Былтыр 25 майда бул линияны жандырганбыз. Азыр ошол линия боюнча иштеп турабыз. Эгер Өзбекстан бул шакекчеден чыкса, биз жан курган линиялар боюнча иштейбиз, бизге андай деле коркунуч жок. Эми бул жерде бизде Кадамжай районунда болушу мүмкүн. Кадамжай районунда бизде Алай Кадамжай линиясы 220 киловатт линия курулуп иш улантылып атат, бүгүнкү чейин бүтүрүлөк. Бирок биздин резервный линияларыбыз бар, Баткен тараптан центральный подстанциядан берген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Абалдан чыгууга Датка кемин көмөк чордону жардам боло алат дегенге айрым талдоочулар кошулушпайт. Серепчи Төлөгөн Келдибаевдин айтымында курулушу толук кандуу бүтө элек, көмөк чордону менен маселе чечилбейт. Курулуп бүтө элек, ал 2016-2017 жылдары ишке ашат. Ошондуктан бул энергетика министрлигинин таркаткан маалыматы менен негизде деп эсептейм. Ал эми энергетика шакекчеден Өзбекстан чыга турган болсо, Кыргызстан бул саясий кризисти жөнгө сала албайт. Анын бир гана жолдору Өзбекстан мамлекетинин менен Кыргызстан мамлекетинин ортосундагы бийлик башындагылардын өз ара келишпестигинин негизинде бул карапайым эл жабыр тартпаш керек. Энергетикалык бирдиктүү шакекчеде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан бар. 17-июнда айрым маалымат агенттиктери Кыргыз өкмөтүндөгү ишенимдүү булакка таянып, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыгары тууралуу эскерткенин жазып чыгышкан эле. Бул кадам Кыргызстандын чоң Наманган каналын убактылуу жабуу чечимине жооп иретинде болушу мүмкүн экени болжолдонгон. Анткени коңшу өлкө тарабынан Кыргыз өкмөтүнүн бул эскертүүсү Өзбекстандын Ошко газ бербей коюшуна Кыргыз тараптын жообу катары бааланган эле. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, ынтымак. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Дмитрий Мезенцевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө ШКУнун башкы катчысы мамлекет башчысына кече 23-июнда өткөрүлгөн Шанхай кызматташтык уюмунун ШКУ регионунун экономикалык өнүктүрүүнүн азыркы коркунучтары 9-форумунун жыйынтыктары тууралуу маалымдады. Жыйында ШКУ катышуучу мамлекеттеринин соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташуусунун маселелери талкууланган. Президент Алмазбек Атамбаев регионалдык экономикалык кызматташууну, жаңы транспорттук коридорлорду жана коопсуздук тармагында өз ара аракеттешүүнү өнүктүрүүдөгү ШКУнун олуттуу ролун белгиледи. Мындан тышкары актуалдуу эл аралык жана регионалдык маселелер ШКУну мындан ары өнүктүрүүнүн перспективалары боюнча пикир алмашты. Ош шаарында жер алууга кезекте тургандарга жакынкы күндөрү жер берүү маселеси каралууда. Шаарда каттоодо турган биринчи топтогу майыптар июнь окуясында курман болгондордун балдары ата мекендик согуштун ардагерлери кезексиз жер ала алышат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаментинин директору Мирлан Исраилов билдирди.
1993 жылдан бери турган кезекте турган кишилерди баардын үйүнө кат жөнөтүп келип документти жаңылап кетиңиздер деп 2003-2004 жылга чейин адамдар келип документ жаңылаган адамдарды тизмесин тактап, анан биздин мэр Айтмат Кадырбаевич эч качан кезекти бузбагыла деген задание бар. Анан багыдай таанышы бар, тууганы бар, же болбосо бирөөнүн акчасын ала коюп жер бере койгондор токтоткула деген себеби ошол менен биз ошо 93 жылдан баштап 2003 жылда туруп очередте кезекте турган адамдарга жер токтом чыгардык. Аксы районунун Үчкоргон айыл аймагынын калкы акыркы күндөгү жааган жамырдагы селдин кесепетинен жабыр тартышты. Табигат кырсыгы Жулкөл айылындагы дыйкандардын эккен эгиндерин жууп, жыйынтыгында 49 гектар жер аянтындагы эгинди жарак забалга алып келген. Жабыр таткан дыйкандардын абалы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиевдин материалында. Эч нерсе, өкмөттөн кредитти жаап албады го бурчак турган. Муну ака айтып атат го, кичине жардам кылабыз деп атат. Үчкоргон айыл аймагынын элинин дээрлик 80-90% банктан насыя пул алышып дыйканчылык кылышат. Анткени кетирилүүчү чыгымдарга иштетүү үчүн башка каражат жок. Айылдыктардын көпчүлүк бөлүгү дарылыз өстүргөндүктөн Назира Балтабаеванын үй бүлөсү да бул жылы 1 гектар жерди ижарага сатып алып, насыяга алынган каражатка дарылыз тигишкен. Батирде жашап күн кечирип жаткан бул үй бүлө дыйканчылыктан кирген кирешеге үй алсак деп жатышкан. Ушу биз ушинтип 1 гектар дарбыз алып, кредитке акча алганбыз, өзүбүз болсо бирөөнүн үйүндө отурабыз, ушинтип анан кийин баламызды барып ыйлап барып, эмне болду десем, ушу дарбыз жок апа, мээнетибиз кетти дейт да. Эрте менен эрте тургузуп, окуудан калтырып буларды. Февралдан бияка көчөт эгесиң, көчөт кыласың, плёк кылып, ар бара кылып окуудан калтырчу элем да балдарымчы. Эжекелер, мугалимдер урушат, эмне сен жөнөтпөйсүң? Мен жардамчы алайын десем, акчам болбосо, анан эмне кылам мен дедим. Ошентип анан жүрдүк эле да, эми ушинтип бир паста жок. Дыйкандардын басымдуу бөлүгү дарбыз тигишкен, түйшүмдүн алды бышып, бул күндөрү үзүп алышып сатыкка чыгарышмак. Андагы табигат кырсыгы эгин таллардан сырткары дыйкандардын турак жайларында каптаган. Айыл өкмөтүбүз берден өзүбүздүн айыптай тургандарыбыз ошол жерден өтүп жүргөн. Ошол жер тазалап койсо ушундай болбойт турган эле иш болчу. Алардын өздөрүнүн үйүнө барбай турган мындай сел. Пойлазы жок бул жерде алардын. Ошон үчүн берге кызыксыз. Сел кесепетинен аталган айыл аймактын карамагындагы 49 гектар эгин тала суу астында калды. Дыйкандардын жерге болгон салыктарын төлөө жагы тийиштүү тармактар тарабынан жеңилдетүүлөр берилет. Андан сырткары насыя акчалары да 1 жылга узартуу мөөнөтү менен жеңилдиктер каралышы мүмкүн. Биз өкмөттөн алабыз, мисалы жер салыктарынан, анан суудун төлөмдөрүнөн ушу geçпез. Анан жана ким ашты содадан алган аукциондан. Ушуну алган жерлер боюнча да кидете баштапкы бааны кечип беребиз деген сөздү кылып атабыз. Ушу жергиликтүү кеңештин сессиясында караган атабыз. Ошолор эгер мыйзамга туура келе турган иштердин баардыгын аткарып беребиз да. Башка порталдуу жардам, көп жардам бере албайбыз да. Ошо ягына кичине жардам беришибиз мүмкүн. Айылга буга чейин суу ташкыны мынчалык болгон эмес. Бул жолу айыл башындагы айылды селден сактоо үчүн курулган канал талапка жооп бербегендиктен суу жеп, айылды каптаган. Эми аны калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү бийлик жана тийиштүү министрлик тарабынан тез арада чара көрүлүүсү зарыл. Селкана тазаланат, бирок эми бул баягы объем жаткызбаганына байланыштуу селкана жылга эле кайра ошо 1-2 сел жүргөндө эле кайра толуп калат да. Жылга эле ошо МЧСтен бизге техника бербесе дагы соляркаларын беришет. Ошо соляркаларын куюп алып биз техника менен тазалайбыз. Эми колдон келишинче жардам беребиз. Мынча акча беребиз деп мен аны чече албайм, бирок колдон келишинче жардам беребиз. Может, жөлөк пулдардан жардам берербиз. Жалал Абад облусунун аймагында сел коркунучунда турган 463 кооптуу жайлар бар. Алардын алдын алуу жана кооптонуудан арылтуу үчүн тиешелүү министрлик тарабынан чаралар көрүлөт. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Кыргызстанда нааразылык иретинде жол тороого жазаны күчөткөн мыйзам долбоору сунушталды. Аны парламенттеги көпчүлүк коалицияны түзгөн социал-демократтар, Атамекен жана Ар намыс фракцияларынын лидерлери иштеп чыккан. Социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбековдун Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоор жол тороо сыяктуу акциялардын өлкөдөгү саясий абалга жана экономикасына терс таасир тийгизип жатканын эске алуу менен иштелип чыкты. Ага ылайык мындай акция уюштургандарды 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Аталган мыйзам долбоор бүгүн парламенттин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинде колдоо тапты. Кыргызстанда жол тороо аркылуу наразылык билдирүү кеңири колдонулуп келет. Акыркы жолу камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери аны үй камагына чыгаруу талабы менен 1 айга жакын Ош Эркечтам жолун бууп туруп, ушул апта башында гана ачышты. Бүгүн Арабан районунун Нурабад айылынын тургундары жергиликтүү депутат Улукбек Байбабаевга нааразычылык билдирип, дагы маалымат жыйын өткөрүштү. Алар депутатты көпчүлүк тургундардын жерлеринин документтерин жасалма жол менен өзүнө өткөрүп алганын айтышты. Тургундардын айтымында азыр Улукбек Байбабаевдин 30 гектарга жакын жери бар. Жыйындын катышуучуларынын бири Малахат Тажидинова 2008-жылдан бери Улукбек жана Шавкат Байбабаевтерден жабыр тартып жатканын билдирди. Айтымында анын үйүндөгү 10 соттук жер аянтын тартып алышкан жана үй менен жер тилкесинин ортосуна май коюучу жай куруп, эми анын жанына там салууга мүмкүн эместигин айтып жатат дейт. Мындан сырткары Гүлчехра Акрамова урлук кылды деп айыпталган уулун абактан бошотуп берем деп $10,000 алганын айтты. Ал баласынын күнөөсү жоктугун, уулу 2013-жылдагы окуяларда жараат алган үчүн өкмөт тарабынан берилген каражатты алуу максатында Улукбек Байбабаевдин адамдары жала жапты дейт. Эскерте кетсек, мындан 6 күн мурунда ушул эле доо менен маалымат жыйын өткөрүшкөн эле. Ошол жыйындан чыккандан кийин коркутуу болгонда кошумчалашты. Kim açtı kılıp yaşırınca, bitti özü kanı sinisi bilen billa katnaşıp durup, bizge bildirmezden yaşırınca satıp aldı joyda. Satıp alıp, zapravka kurup aldı. Endi şundan beri svetlarımı öçürüp taşıgan stalolarımı buzup, boşkalatdan özüm stalba kılıp 4 metre aşı zapravkaga joyda taşap durup, stalba kömdirsem hem öz stalbalardı hem çıkarıp arışıp, qaytatdan yaktırmazdan svetsiz yaşap geliyapman. Endi har xil işler kıldı, endi onu hammasını bitti açış. Учурда Кыргызстандан бир топ жылдан бери алыста жүргөн жарандарыбыз арбын. Көпчүлүк мекендештерибиз кара жумушта иштеген да маалым. Бирок Орусияда өзүнүн бизнесин ачып, кыргызстандык жумуш издегендерди иш менен камсыз кылган мекендештерибиз да жок эмес. Мындайлардын бири Орусиянын Түмен шаарында ишкерлигин жүргүзгөн Бактыгүл Апышева. Анын ийгилиги кийинки материалда. Россиянын башка шаарларындагыдай эле Түмен облусунда да бир топ кыргыздар жашап иштеп жүрүшөт. Алардын бири Бактыгүл Апышева 2006-жылы турмуш зарылчылыгынан улам бул жерге келип иштеп калган. Алгач бир топ дүкөндөрдө сатуучу болуп жүргөн. Учурда өзү дүкөн ачып мекендештерин жумуш орду менен камсыз кылууда. Өз өлкөсүнөн чыгып башка жерде иштөө өтө оор экенин айтат Бактыгүл Апышева. Өзүнүн жумушу бүгүнкү бизнести ачууга түрткү болгон. Дүкөндө сатуучулукту кесиби экономист болгондуктан да тез өздөштүрүүгө жетишкенин айтат. Канча деген кыйынчылыктар болду, канча деген жаңылыштыктар болду. Баягы Кыргызстанда жүрө берип ата-энеңдин аймагында, канатында баягы кыйынчылыкты болсо дагы сезген эмес экенбиз да. Бул жерде алыста жүргөндө жакындарга болгон сагыныч көп кыйнаган, башка өлкөнүн жарандыгын алууга турмуш шарты түрткөнүн айтат. Ошо документ сурап, то разрешение сурайт, то Орустандын тиги Россиянын гражданствосын сурайт. Мен ошо өзү алгым деле келген жок, бирок алышка мажбур болдум. Ошо биринчи гражданство жазадым, документ жазап. Бактыгүл Апышева Жалал Абад облусунда төрөлгөн. Учурда Россиянын жараны. Ал өлкөнүн жарандыгын алуу менен өзүнө окшоп иш издеп келген кыргыз кыздарын азда болсо жумуш менен камсыз кылууга жетишти. Мисалы Гүлбурак Турдукулова Ош облусунан жумуш издеп келген. Учурда бул дүкөндө сатуучу болуп иштеп жүрөт. Мен Оштан келген, өзүм Оштан болгом. Ушул жерде ушул магазинде иштегениме 1 жылдан ашты. Ошо мен көрүп аткан Кыргызстанда мекендештериме, ата-энеме, туугандарыма Түмен шаарына салам айтам. Учурда Россиянын Түмен шаарында бардык кыргыздардын башын кошкон биримдик диаспорасы бар. Тез-тез жолугушуп, кээ бир кыйналган мекендештерине жардам көрсөтүп турушат. Ошондой эле майрамдардын бирин да калтырбай белгилеп келишет. Ошо биригип баягы уюмдарды өткөзүп, эме кылып баары бул жагынан да бар да, все равно бекте кыргыздардын уюму бар, өткөзүп турабыз. Москвага, ар кайсы жака, Омскиге, Томскиге, ар кандай бир сапарлар менен Питерге ушундай барып, кыргыздар менен жолугушуп, өзүнчө бул маданият жагында дагы чогуу жүрөбүз да, кыздар, балдар. Башка өлкөдө болсо да улуттук үрп-адаттарды ушул шаарда туулуп өсүп жаткан жаш муундарга калтыруу максатында тез-тез топтолуп майрамдап турушат. Ал эле эмес, ыр-кесе өткөрүлүп, ага Түмен шаарында түзүлгөн кыргыз уюмдары активдүү катышып келишет. Ошондой эле Россиянын бардык областтарында жашаган кыргыздар арасында ыр-кесе кезеги менен өткөрүлүп турат. Альбина Жолоева, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак.
Жогорку Кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети өкмөт аппаратынын отставкага кетирүү маселесин алып чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Ташполот Балтабаев билдирди. Аталган комитет 23-июнда коррупцияга каршы күрөшүүдө жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатат деген жүйө менен өкмөт аппаратынын отставкага кетирүү чечимин кабыл алган. Балтабаевдин айтымында депутаттар 2013-2014 жылдардагы коррупцияга каршы күрөшүү жүргүзүү боюнча атайын иликтөө жасап, анын чечимин өкмөткө жиберген. Бирок андан майнаптуу жыйынтык чыккан эмес. Өкмөт өкүлдөрү депутаттардын бул сыны негизсиз экенин, коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканын, анын жыйынтыгы коомчулукка утуруу жарыяланып келатканын билдиришти. Азыр болсо адаттагыдай кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен таанышып алыңыздар. Азаттыктын аймактык жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Пакистандык таасирлүү динаятчы Тахирул Кадринин учагы бүгүн баш кала Исламабадтагы аэропортко кондурулгандан кийин чыгыштагы Лахор шаарына конду. Канадада бозгунда жүргөн Кадри өз мекенинде өкмөткө каршы ыңкылап жасайм деп бүгүн келээрин айткан болчу. Аны тосууга Исламабадтагы аэропортко барган 2000дей жактоочусу полиция менен кагылышты. Аларды таратыш үчүн полиция көздөн жаш чыгарчу газ колдонду. Жалданган жактоочулар полицияны көздөй таш ыргытып таяктар менен сабап атышты. Өткөн аптада Лахордо да ушундай эле кагылышта 8 адам набыт болгон. Тахирул Кадри бир нече ирет өкмөткө каршы массалык демонстрацияларды өткөргөнү менен белгилүү. Орусиянын өкмөтүнүн жаңы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандары келерки жылдын январынан тарта Орусияга ички паспорт менен кире алышпайт. Токтом бүгүн өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин интернеттеги сайтында жарыяланды. Өлкөнүн федералдык миграциялык кызматынын маалыматына караганда, Тажикстан эмгек мигранттарынын саны боюнча Өзбекстан менен Украинадан кийинки 3-чү орунда турат. Өткөн жылы Орусияга кирген тажик жарандарынын саны 1 миллиондон ашкан. Буга чейин Москва мурдагы СССРдин жарандары үчүн Орусияга каттуу эрежелерин өзгөртөөрүн билдирген болчу. Бирок бажы биримдеги жана Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер үчүн эрежелер мурункудай эле калат. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун өзүнө атуу каш 22 жаштагы небереси Ислам Каримов Орусиянын Рен ТВ телеканалына Лондондон сүйлөп, азыр апасы Гульнара Каримова үй камагында экенин, саясий кырдаалды түшүнө албай жаткандыгын айтты. 21 жыл туулган күнүмдү таятам менен тосчумун. Анан эле былтыр декабрда 22ге толгондо ошондой болот го деп барсам, бизди такыр киргизбей коюшту. Мени көптөр эркетишет, бирок андай эмесмин. Апам бизди катуу тарбиялаган, дейт Каримовдун небереси. Азыр ал Британиядагы Оксфорд университетинде билим алып, окуусуна да жан сакчылары менен бараарын кошумчалады. Гульнара менен атасы Ислам Каримовдун мамилелери бузулганы тууралуу 1 жылдан бери айтылууда. Быйыл мартта Гульнаранын каты маалымат каражаттарына тарап, анда ал үй камакта экенин, тышкы дүйнө менен байланыш толук үзүлгөнүн жазган болчу. Улуу жибек жолу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Бул жол менен 2000 жыл мурда чыгыш Европа менен Азиянын ортосунда соода жана маданий карым-катнаштын өзөгүн түзүп турган жибек жолунун долбоорун ЮНЕСКОнун алдындагы дүйнөлүк мурастар боюнча комитети жекшембиде Дохада өткөн жыйынында карап кабыл алды. Тийиштүү арызды Кытай, Кыргызстан жана Казакстан биргелешип сунушташкан. Өзбекстандын борбору Ташкенттин Ноорус сарайында аялдардын 10-чу эл аралык сулуулук көргөзмөсү өттү. Иш-чаранын алкагында косметология жана эстетикалык медицина, ар кандай косметика каражаттары эл алдына көргөзүлүп, семинарлар, мастер-класстар өткөрүлдү. Ошондой эле өзбекстандык чач тарач адистеринин сынагы да өттү. Бул өңдүү иш-чаралар Өзбекстанда аз өткөрүлгөндүктөн, ал адистердин эле эмес, жөнөкөй ташкенттиктердин да кызыгуусун жаратты. Жалпы капиталы 1 миллиард доллар Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду түзүлүп жатат. Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде Кыргыз өкмөтүнүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун түзүү демилгеси анын жобосу менен уставы колдоо тапты. Вице-премьер-министр Валерий Дилдин айтымында, жумушчу топтун 2014 жылдын 29 майындагы макулдашуусуна ылайык жалпы капиталы 1 миллиард АКШ доллары Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду түзүлүп жатат. Келишимге кол коюлган соң Орусия 2 жыл аралыгында фондко 500 миллион доллар каржы берет. Фондто топтолгон каражат Кыргызстандын бажы бирлигинин шартына көнүгүү жүрүмүнө жумшалып, бир катар ири долбоорлор ишке ашырылат, дейт ал. Ошону менен бирге фонд каражаты атайын түзүлгөн башкаруу органынын чечими аркылуу гана жумшала турганы белгилүү болду.
Ош шаарында зомбулукка кабылган аялдардын көбү намыстанып өз көйгөйүн жашырып коюшат. Бул тууралуу бүгүн Демократиялык процесстерди изилдөө коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Исакова Ош шаарында өткөн гендер жана үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча семинарда билдирди. Анын айтымында үй бүлөдөгү зомбулук жана гендердик теңсиздик маселеси орчундуу болуп саналат. Семинарга Ош шаарынын вице-мэри Илич Эргешев, аймактык башкармалыктын өкүлдөрү, мамлекеттик милиция кызматкерлери катышты. Иш-чара Ички иштер министрлиги, Ош шаардык мэриясы жана Демократиялык процесстерди изилдөө коомдук фонду тарабынан уюштурулуп жатат. Ал 2 күнгө созулмакчы. 21-кылымда жашап жатканыбызга карабай, аялдардын маселеси, аялдардын абалы өтө курч турат десек болот. Ошону менен бирге бул ар кайсындай коомдо бир чыр-чатактар болуп калса, мынакей июнь окуялары дагы ошону тастыктап кетти. Аялдардын коопсуздугун мамлекет сактап кала албайт экен. Сиздерге жеткирүүгө үлгүргөн акыркы жаңылыктарыбыз мына ушулар болду. Бул сыяктуу маалыматтарды Ынтымак чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Ал эми сиздерди эртеңки күнгө алган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымактан алыстабаңыздар. Самастар күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометин билдирүүсү боюнча 25-июнда республикабызда түнкүсү айрым жерлерде жаан жаап, ал эми күн күркүрөйт. Ал эми күндүзү жаан-чечен күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 10-15 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу. Ош облусунда түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 30-35 градуска чейин жылуу болуп, Жалал Абад облусунда да түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 30-35 градуска чейин жогору. Нарын облусунда түнкүсү 5-10 градус, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсү 9-14 градус, күндүзү 27-32 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсү 10-15 градус, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Ал эми Чүй облусунда түнкүсү 15-20 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 25 майдан түнкүсү жаан жаайт, ал эми күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүзү жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 17-19 градус, күндүзү 31-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Ошто 25-июнда түнкүсү жаан жаайт, күн күркүрөйт, күндүзү жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 30-35 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 25-июнга болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Жемиле Турдалиева тааныштырдым. Толугураак маалыматты 3W Ынтымак чекит KG сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.